Азамат Фелкисович, могу бул жерде тизмеде 73 компания турат да? Ошол 73 деп жазылып турат да, итого 73 предприятие деп берилип тур да, 3 миллиард 800 миллионго, туурабы? Ошо бул деген тышкы карызды обслуживание берилген каражаттан ушундай кредиттерди берейин деп атыптырбыз мамлекет, туурабы? Кайсы критерий менен тандап алыңыздар? Тандап алынды эле бул компаниялар. Микрофон сайып алыңыз. Эки критерий тип бар да. Биринчи болсо бул өзүнүн кластерине бирикмеге негизи. Бир кластер бирикмеде немени 10 компания болуш керек, немени именно переработчиктер ичинде. То есть пандемиядан кийин кыйналып аткан бизнес, анан ишкерлер бирикпей калган, каражат азыраак болгон, жөнөкөйрөөк компанияларды андан ары банкрот боло бергиле деп батасын берген турбайсыңарбы? Ал сиздин сөзүңүз. Биздин оюбуз боюнча мындай да, ФСК 10 деген бар. Ичинде болсо ушундай кичинекей сиз айткан ишкерлерге 20 миллион сомго чейин аларга пожалуйста чектөө жок, алар ала беришет. Мелкий, маленький, бир 10 кишиге. Вы что такое конфликт интересов знаете? Как? Конфликт интересов что такое, Конечно, знаете? знаем. Вот здесь по списку я как минимум вижу несколько компаний, которые принадлежат членам правительства, членам, депутатам Жогорку Кеңеша. Вы же проверяли. На каких критериях вы отбирали деп ошон үчүн мен сурап да? Хорошо, это я сказал критерии по формированию кластеров. Теперь по агрегаторам самим. По конфликту интересов есть моральные какие-то критерии, да, прежде чем отбирать компании, которые принадлежат? Сиз менен жаңы эле коллегам сизге чейинки спикерге замечание кылган да? Субординацию соблюдайте деп. Мен сөзүм бүтө электе эле жооп бербеңиз мага. Не нервничайте. Но есть здесь в принципе какие-то есть, мындай облика морали деген никто не отменял. Биякта компаниянын белгилүү инсандардын фамилияларында мындай өзүндө болбосо деле биздин өкмөт мүчөлөрүнүн компаниялары жүрөт. Биздин Жогорку Кеңеш депутаттарынын компаниялары жүрөт. Ошон үчүн мен сурап атам, жөнөкөй фермерлерге шанс берилдиби деп, могу тизмени азыр мен соцсеттерге илип, сиздер ушул маселе боюнча билесиңерби десем, биякта деген азыр коллегам сурабадыбы? Кичи мекенден бирде компания жок деп. Сиз айтып атасыз, сайтта барып карап алгыла деп. Мен ойлойм, фермерство менен алек болгон биздин жарандарыбыз, айыл чарба менен алек болгон жарандарыбыз, алардын интернет отуруп алып туруп, айыл чарба министрлигинин соц тармагын мындай аңдыганга убактысы жок. Айыл өкмөт катары иштедиңиз беле, каттарды жөнөттүңүз беле деп биякта суроо туура берип атышат. Ошол жөнөтүлгөн маалыматты кандай бердиңиздер? Кантип ошол критерийлерди, алар сиздерге келдиби, лобби болдубу? Мейли, жалпысынан бул айыл чарба системасы колдош керек, дүйнө жүзүндө колдойт. Бирок дүйнө жүзүндө чыныгы мукташтарды колдойт. Дүйнө жүзүндө өкмөт мүчөлөрү менен депутаттардын компанияларын колдобойт. Дүйнө жүзүндө деген именно керектелүүчү, эртең банкрот болуп калам, мамлекеттен 30 жылдан бери жардам берилбесе деп мы өзүбүз бутка туруп атабыз. Пандемиядан кийин кыйын убакта бутка туруп атабыз. Азыр эми жардам бергиле деп берип атабыз деп аябай чоң сөз айтып атасыз бияктан, такылдап атасыз да. А по факту это конфликт интересов. Что вы на это ответите, уважаемый замминистр? Во-первых, нужно разделить фермеров от предприятий переработки. Предприятия переработки бир күндө түзүлбөйт, а фермеров у нас на сегодняшний день 454 тысячи. Предприятия переработки по Кыргызстану у нас 186 всего лишь, которые имеют технический регламент и систему введения. Из них болгон эле 30, по-моему, 36 имеют только ХАСП. Все. Теперь мы фермеры, у нас 5 миллиардов сомов выделено для фермеров. Я думаю, там проблем не будет. Мы сейчас хотим ввести новые договорные обязательства, новые отношения между предприятиями переработки. Именно где фермер мог бы спокойно знать... У вас хорошо получается уводить от ответа как депутатов, так и себя, видимо. Я задала прямой вопрос про конфликт интересов. Какие, когда критерии идут? По конфликту интересов, компании, которые вы сейчас вот говорите, там, я не знаю, там какие-то вы там увидели, я думаю... По регистрационной части... Я не увидела, это вся страна знает, Google забейте, я просто этот список, если выставлю, вся страна это знает. Поэтому я вам и объясняю. Попридержите, пожалуйста, эмоции. Я вам объясняю о том, что на самом деле Баткен болобу, Чүйдөн болобу, Таластанбы, Нарынданбы, ошол айыл өкмөттөрдөн сурасак биз, ушундай силерге айыл биздин министрликтен кат келди беле? Ушундай
4 миллиард каражатты берет экенбиз. Буну карыз жабууга кете турган каражатты биздин фермерлерге беребиз деген жакшы ниет бар. Президенттин бир ниети болуп атабы, өкмөт башчынын ниети болуп атабы. Вообще президент, наверное, сам этот список не видел, наверное, сильно удивится. Ошол ниетти деген биз колдоп берели деп атабыз. Тышкы на обслуживание госдолга деньги, которые идут, вы выдаете фермерам. Ну, вообще, конечно, это очень странно, да, честно говоря, да. Но бир чети, экинчи жагы деген, ошондо алыскы айылдарда фермерлер билеби бул жөнүндө деген суроого сиз азыр жооп бере албайсыз. Анткени сиз биздин соц тармакта, биздин азыр мен ушул биздин жарандарыбыз көрүп жатса, урматтуу фермерлер, алыскы айылдагы фермерлер, ушул тизмени мен соц тармактарга илип беремин да. Сөзсүз түрдө карап алыңыздар. Сиздерге маалымат жеттиби, жеткен жокпу, келдиби, келген жокпу? Айыл чарба министрлигинин бирөөсү чалдыбы ошо региондордон? Канча миң биздин демес сотрудниктер бар, билеби? Үстү жактан жөнөкөй адамдарыбызды колдойбуз, ишкерлерибизди колдойбуз деп коебуз. Аягында ишке жатканда мына чоң 150 миллион, 200 миллион, 50 миллион, 40 миллион, 100 миллион деп биз деген мындай жөнөкөй эмес адамдардын компаниясына гана кетип атат да. Ошол маселени деген мен ойлойм, у нас бизде мыйзамдар жакшы, бизде демилгелер үст жактан жакшы келип атат. Президент жакшы маселени мүмкүн көтөрүп атат, өкмөт башчысы мүмкүн жакшы маселени көтөрүп атат, бирок аткаруусуна келгенде деген аягында конфликт интересов болуп калып атат. Анан биздин фермерлер деген миңдеп банкрот болгон 2020-дан баштап, миңдеп. Сиз аны жакшы билесиз. Сиз жаңы келдиңиз окшойт, анан ошондуктан мүмкүн ылдыйкы деңгээлге түшө элекиз, бирок могу маселе боюнча айтыла турган ошол болот атат. Айылдарда бул маалыматты билеби? Билбейт. Ошону мойнуңузга алып атасызбы? Айылдарда билбейт. Эльвира Жалгыбековна, мындайда, я еще раз говорю, да, вы сейчас вот говорите на всю страну, ушул жөнүндө айтып атасыңар да. Речь идет в этом списке, это агрегаторы, компании, которые перерабатывают. Булар болсо сырьёну алышат негизичи. Ушулардын өзлөрүнүн ар бир компаниянын артына жок дегенде бир 200-500 фермери бар, өзлөрүнүкүчү, артына тургандар. Эльвира Жиргалбековна. Азамат Фелксович, мен абдан жөнөкөй суроо бердим. Региондордо, айыл өкмөттөрдө снизу вверх запрос алынат да. Мен өкмөттү иштебесем, бул маселени көтөрмөк эмесмин. Акыйкаттык деген сөздү биз өкмөттөн да унутуп калып атабыз да. Айыл чарба министрлигинде коррупция дегенде ушул маселе көтөрүлөт. Анткени деген тендерлер бул өзгөчө сөз, бирок деген гранттар, кредиттер келгенде ылдыйкы деңгээлге маалымат кантип жетип атат деген суроо берсем, жооп бербей буйтап качып атасыз. Любой азыр айылды айтсаңыз, мен деген Сокулук районунун айылдарын көтөрөйүн, барып чалам, сурайм. Сизге айыл чарбадан ушул возможность кредитке деген маалымат келди десе, бирөөсү дагы макул деп жооп бере албайт. Мына буякта жанымда отурган кошунам сурап атат. Баткендин кайсы компаниясы кирди? Баткенде маалымат да жеткен жок. Бул маалымат деген өзгөчө, значит, есть какой-то вот круг, у которых крупный компаниялар, да, берилиш керек, мен буга каршы эмесмин. Но у простых фермеров вы шанс тоже отнимаете, значит. Вы им не даете шанса. Я дополню по освещению. Заместитель министра Алишеров Нурдин. Бул боюнча, бул долбоор боюнча негизи по освещению мы начали с марта месяца. Бардык телевидение, центральное телевидение, включая региональные. А для чего у нас айыл өкмөтү, акимиаты? Айыл өкмөттөрдөн сураштырып көрсөм, азыр я уверена, судя по тому, как отвечает ваш сосед. Бизде просто Азамат Феликсович өзү өткөн жума 3 областта болуп келди, түштүктө. Баткен, Жалал-Абад, Ош областына барып, непосредственно ушул кластердик ыкма менен жеңилдетилген кредиттерди берүү боюнча ошол жерине чыгып түшүндүрүштөрүн жүргүзүп келди. Ал киши башында айтып кетпедиби? Плюс у нас с марта месяца освещение идет по телевидению, плюс по соцсетям. Анан был список боюнча, я бы попросил бы, если есть возможность, 21-го более детально уже с ассоциациялармен чогуу отуруп, ошол жерге талкууласак депчи. Анан бул просто долбоор, мы тот список, который ранее отправляли, Айылбанк и РСК банка, мы его отозвали уже. Это просто предварительный список на 21-го. 21-го совместно он еще не с вами окончательный у вас? Он не окончательный. Хорошо, спасибо.